сабак окуп атат деп ойлочу да чоң апамчы. А мен отуруп алып чоң дептерлерге анан жалаң аңгемелерди жазып, чыгарма жазып, алектене берчүмүн да, убара боло берчүмүн. Айткан мага сырларын ашырып, тоо кырларын айга колду жеткирген апам менин жыргалым. Ошондо дагы жөн айтпайт да апа. Ал укул жөнүндө сүйлөөрдө барып даарат алып келчү. Жан дүйнөмдө сагыныч бар, сүйүү бар, таппай калып жакшырымды жоготтум, таарында экен билбейм кайсыл күнү ал. Саламатсыздарбы, Маданият жүзүү программабыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү коногубуз акын, жазуучу Жыпара Исабаева. Саламатсызбы, эже? Кош келдиңиз биздин студияга. Эң алгачкы суроом. Жакында эле түрк мамлекеттеринин 9-чу поэзия жана эл аралык фестивалында Мустафа Кемаль Ататүрк сыйлыгын алдыңыз. Куттуктайбыз. Ошол сыйлык тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз. Жакшы, бул түрк тилдүү мамлекеттердин Чукурова деген эл аралык адабий бирикмеси уюштурган фестиваль. Бул фестивалдын негиздөөчүсү Халисе Текбашайым Түркиядан да. Анан Кыргызстандан Жолдошбек Моңолдоров деген акын, коомдук ишмер, котормочу, ошол жигит жардамчысы Гүлмира Быкеева экөө ошол Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан боюнча ошол иш алып барат. Анан былтыр 8-чи фестиваль Анкарада, Стамбулда өткөн, Кипрде өткөн. Анан ал фестивалда дагы ошол 14төн ашык мамлекеттен ошо 140тан ашуун акын, жазуучулар, сүрөтчүлөр, тарыхчылар, музыканттар катышкан да. Анан Кыргызстандан акын катары мен дагы бир 2-3 калемдешим барган. Анан абдан жакшы өткөн. Анан ошол фестивалда башка калемдештер менен кызматташуу, таанышуу, пикир алышуу болот да. Анан ошол фестивалдын ийгилиги десем болот. Фестивалдан келип эле мен түрк жазуучусу Хайреттин Язычынын китебин котордум. Ошондой Эли Атайюрт деген азербайжандык акын, жазуучу, котормочунун китебин котордум. Алар болсо менин китептеримди которду. Мисалы, азербайжандык Эли Атайюрт Жыландын сүйүүсү деген китеби бар эмеспи? Ошонун 1-чи, 2-чи китебин азербайжан тилине которуп, окурмандар уже окуп атышат да ал жакта. Анан абдан кызуу талкуу болуп атыптыр, дискуссиялар болуп атыптыр. Ушундай бир кызыгуу менен окулуп аткан экен. Ал эми Түркияда Хусейин Гөзел углу менен Хайреттин Язычы деген эки жазуучу калемдешим Сарала деген повестимди дагы майда аңгемелерди, ырларды түрк тилине, орус тилине которушуп, анан алар китеп кылып чыгарып алып келишти да. Мынакей ушул китеп. Анан ушул 9-чу фестиваль болсо биздин Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында өттү. Ушул Чолпон Атага ушул китептерди алып келишти да. Меники эле эмес, башка дагы кызматташуунун алкагында башка китептер да чыкты. Ошо менин котормомдагы Хайреттин Язычынын китеби дагы 3 тилде чыгып келди. Ошол анан ушул фестивалда өзүң айткан Мустафа Кемаль Ататүрк сыйлыгын алдым. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Кудай буйрса, мындан аркы дагы ошол түрк тилдүү элдердин адабиятынын алакасын кеңейтебиз, кызматташабыз деген бир жакшы тилектер менен тарадык, Кудай буйрса. Негизинде башка дагы фестивалдарга катышкансызбы? Мындан башка буга чейин? Жок. Бул фестивалдын мен үчүн өзгөчөлүгү ушул болду. Ушул жашка келип бир да жолу башка адабий мындай чоң фестивалдарга катыша элек болчумун. Жолдошбек Моңолдоровго дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Себеби ошол Кыргызстандан кимди көрсөтөбүз талапкерлигин деп отуруп анан мени тандаптыр да.
Анан ошентип мен барып катышып келдим. Бул мен үчүн өтө чоң жаңылык болду. Себеби мен бала чагымдан ошо Ак деңизди көксөчүмүн да. Ак деңиздин бизде ысык көлүбүз бар. Бирок Ак деңиздин жээгинде отуруп ошо толкундун шарпылдагын кыялымда тыңшачумун да. Андан сырткары ошол түрк тилдүү мамлекеттердин адабияты менен таанышкым келчү эмнегедир. Кичинекей кезимден. Анан айрыкча ошо түрк адабиятын окугум келер эле да. Анан ошол тилектерим ишке ашты. Ишке ашып жатат, Кудай буйруса. Алдыда дагы окуй турган, которо турган, жаза турган иштер Кудай буйруса бар деп ишенем. Анан абдан мага бир өзгөчө фестиваль болду да бул фестиваль. Сизге да дем күч берип калды. Ооба, албетте. Анан китептин аты дагы Улуу Тоо. Түркиядагы Улуу Тоо бар го, Бурса шаарында. Ошол Улуу Тоодогу Ала Тоо үнү деп ат коюшуптур. Бул аталыш дагы мага өзгөчө жакты. Улуу Тоодогу Ала Тоо үнү деген. Ошол анан дагы алдыбызга бир топ пландарды койдук, Кудай буйруса. Сиз өзүңүздүн эң алгачкы чыгармаңызды же болбосо ырыңызды эстейсизби? Албетте эстейм. Мен эң алгачкы чыгармам 4 классымда жазылган да. Ыр 3 куплет ыр болчу, 3 башка тема. Шаң менен Ленин ата жөнүндө. Бөбөктөр, анан апама дегендер. Ошо мектептин спорт аянтчасында, дене тарбия сабагында чуркап ойноп баратып, анан эмнегедир эле ушундай бир уйкаш саптар келип атат да. Анан мен муну жаттаган эмесмин, бул ыр кайдан келип атат деп анан токтой калып, баягы ырды курап, чогултуп алып, анан ушунчалык бактылуу болгом да. Ошол Кыргызстан пионерден гезитке чыккан, ошол кезде айткан мага сырларын, ашырып тоо кырларын, айга колду жеткирген апам менин жыргалым. Кичинекей бөбөктөр, келечекте үмүттөр, качан адам болот деп ата энеңер үмүткер. Ушундай куплеттер болчу, 3 куплет. Эң алгачкы. Чыгармаңыз кайсыл болгон? Проза түрүндөгүбү? Ошол мектепте окуп жүргөндө эле мен журналист катары жазыптырмын да, эми ойлосом. Биздин мектепте ушундай жакшы жаңылык болду, айылыбызда ушундай окуя болду деп жаңылыктарды жазып эле Кыргызстан пионери гезитине жөнөтө берчүмүн да. Анан кайра гезитке чыгып калчу. Анан гезиттин журналисттеринен кат келчү. Бул менин акын катары алгачкы тушоом кескен дагы, журналист катары тушоом кескен дагы ошо Кыргызстан пионери болгон да. Анан аңгемелерди жазар элем. Кыска аңгемелерден жазуучу болгум келчү. Анан сабак окуп атат деп ойлочу да чоң апамчы. А мен отуруп алып чоң дептерлерге анан жалаң аңгемелерди жазып, чыгарма жазып, алектене берчүмүн да, убара боло берчүмүн. Диалогдорду түзүп, анан аны эжекем менен, улуу эжем бар, асыл эжем. Анан ал бир күнү баарын окуп чыгыптыр, китеп окугандай болдум деп ошенткен эсимде да. Ошол баары эле ошол мектеп курагында башталган. Ал эми бала чагыңыз боюнча эстесеңиз, Ата энеңиз кандай адамдар болгон? Мени чоң энем баккан. Айылдагы Урумкан апа деп баардыгы сыйлаган апам болчу. Апам тиги согуш мезгилинде бригадир болуп иштеген, өзү коммунист эле. Анан сөздү ушундай чукугандай тапкан, анан абдан салыштыруусу муштудай күчтүү болчу. Айылга баргандагы ыр деген чоң апама жазылгандар. Чоң апамдын руху ыраазы болсун. Баягыча каткырыгы таш жарган, жеңелерим улгайгансып калыптыр. Апалардын бырыштары көбөйүп, андагыдай эмес әттең карыптыр. Келиндердин курсагында калышкан, кенедейлер эрезеге жетиптер, каркырадай канат кагып артымдан, сиңдилерим кош алыстап кетиптер. Анан радиону, телевидениени аябай баалачу. Анан угуп отуруп, кээде журналисттер кумуш сөздөрдү, жакшы сөздөрдү айтып калса, сүйүнүп, айланайын, ушу сөздү туура айтпадыбы деп
сүйүнүп калчу. Анан кимдир бирөө туура эмес сүйлөп койсо, кап ушул жердин туура эмес айтып койду деп, кап деп кечке ойлонуп жүрчү да. Ушул жердин туура эмес айтпадыбы деп. Анан ар бир сөздү капырай, ушул сөз кайдан келип чыкты экен деп таң берчү да. Анан апам өзү айтып калчу, мен эгерде жазганды окуганды билгенимде, бул апам үркүндүн убагында төрөлгөн да, анан жазганды окуганды билбейт эле. Жазганды окуганды билгенде мен чоң эмгек кылмакмын балам. Кап деп ошого бир өкүнүп калчу да. Анан апам мындай ооз-эки жазуучу болчу. Мен өзүм ошентип баа берчүмүн. Анан адамдарды мындай бир карап туруп сүрөтүн, сөзү менен сүрөтүн тартып койчу да апам. Куш окшоштуруп койчу. Көпкө чейин эсиңде калат да. Анан ошол кишинин сүрөтүн сөз менен тартып койгону муштудай таң калыштуу эле апам. Анан балалыгым ошол апамдын колунда өттү. Анан мени кана ырыңды окуп койчу дейт эле да. Анан апамдан аябай тартынчумун. Уялып окучу эмесмин. Анан койчу апа окубайм деп койчумун. Анан апа мейли балам деп койчу. Бирок башка бирөөлөргө окутуп алчу гезитке чыккан ырларымдычы. Ушундай эле апам. Анан мен сабак окуп отурганда чачыштыгы, кумуш чачыштыгы бар эле, шылдырт, шылдырт деп турчу баскандачы. Анан мен качан калем сапты, кагазымды колума алганда апам чачыштыгымды деп кармап алып, шырпылдатпай басар эле. Анан маасысы да кыйч-кыйч деп турат эле да, анысын да чечип коюп, чылаңайлап басар эле да, кызыма жолтоо болбойн деп. Анан ушу кызыман бир нерсе чыгат деп ишенчү да. Анан кээде күлүп калабыз, үчөөбүз элек да. Анан апам мени чыпар сабак окусун, силер жүргүлө деп анан эжем менен инимди алып чыгып эшиктен койсу карышып, коро шыпырышып, кар күрөп, кар чыгарып, ушундай жумуштар жасатчу. Анан мен экөө алар терезеден карап коюп, анан ыр жазып, аңгеме жазып отурар элем да. Ошо апамдын, чоң апамдын эмгеги абдан көп менде. Сиздин бир интервьюңузда айткан экенсиз, Алыкулдун күмбөзүнө баргам деп. Ооба. Ошол канча жашыңызда болгон, эмне үчүн ал жака барып калгансыз, же кандай бир аян келгенби? Албетте, ал мындай болчу. Мен китеп окуганды үйрөнгөндөн баштап Алыкулдун чыгармаларын көзүм урунду да, ошол Алыкулдун ырларын окудум. Анан баягы адабият мугалимибиз да Жүзүмкүл эже, Жамал эже биринчи класстан окуткан, Сагын эжелер, анан ошо Алыкулду окутканда бир мындай муюп угар элем да. Анан анын тагдыры аябай жүрөгүмдү оорутат эле. Эмнеге ушундай таланттуу адамды кор кылышты экен? Эмнеге Зейне эже таштап кетти экен? Эмнеге ал тиги сүйгөнүнө Айдайга жетпей калды экен деп аябай түйшөлөт элем да, ыйлайт элем атүгүл. Анан түшүмө кирет эле Алыкул, ошон үчүн болсо керек. Анан тиги бир күнү дагы китеп окуп отуруп, бир китептен Алыкулга бет арчы берген Жамила деген кыз жөнүндө окуп калдым да. Аны абдан суктандым да, бул кандай кыз болду экен? Ушу Алыкулду көргөн, ага бет арчы берген, Ж кошу А деп жазып койгон, бул кайсы, кандай сулуу, кандай бактылуу кыз деп бир кыялданганым эсимде да. Анан кийин ошол Жамила апага жолугуп, Алыкулду сүйгөн кыз деген китебимди жаздым да. Анан экөөнүн сүйүүсү жөнүндө, ошо бет арчы жөнүндө жазуу Кудайым мага шыбагыма түшкөндүр. Башка каарманы болгон экен дачы? Албетте, албетте. Анан ошентип Алыкул агай менен баягы түшүмдө сүйлөшүп, ошентип жүрчүмүн. Анан Алыкулдун күмбөзүнө келген убакта мен анда бир 21-22 жашта болчумун. Университетте сырттан окуп калгам ал кезде. Анан жолдошум да студент эле нарында. Анан ушундай делөрдүм, бир баргым келди да. Алыкулдун күмбөзүнө баргым келди. Анан жолдошума айтып, мен ушу шаарга барып келейин деп, анан күмбөзгө ушул тегеректе экен. Анан таап кечке издедим, бир 3-4 саат издедим го. Анан келип отуруп, анан маңдайына отуруп алып, бир
чоң атамдын төрүнө келгендей сезим болду да. Ушундай толкундан анан тиги сүрөтүн карап отурдум. Анан ыр окудум ал жерде жалгыз. Сүйлөштүм, ойлорумду айттым. Алыкул атабызды түшүмдө көрүп жүргөнүмдү айттым. Анан менде болгону ушунча ырым бар деп бир калың дептер ырым бар. Ошолорду ачып, ошолорду окуп бердим. Анан ошентип анан кеттим кечинде. Анан ошондон келгенден кийин бир кызык сезим болду да. Нарындабыз да. Анан мен үйдөн чыгып жумушка жөө басат элем. Ошо жөө басып жеткичекти бир уйкаш саптар келип тынчымды алып алды да. Батыраак жумушума жетсем экен деп эртең мененки 10дон кечки 4кө чейин тыным албай машинкада, машинка менен иштечүбүз, анда компьютер жок. Атамдын жомогу деген ырымды жаздым да. Бул 360 куплет, бирок мурда жаттап алгандай болупту. Меле ушундай такылдатып кечки башымды да көтөрбөй отуруп жазып, мындай кагаз болду жазып бүткөндөн кийин анан ушунчалык чарчап калыптырмын. Анан кагазымды ушундай кучактап алып, анан үйгө алып келип алып окусам, жомок. Бул дагы бир Кудай берет экен бул чыгармаларды дагычы. Биз өзүбүз эч кайдан албайт экенбиз. Кандайдыр бир транска чыгып кеткендей сезимдер болот экен. Ошондо бир аз аңдадым да. Анан ошол поэманын али күнчө бир сабын оңдой албайм да. Мындай деп башталат. Илгери кылым мурдан эчендеген, турпагын сүйүп чебин бекемдеген, акылман бир эл жашап өткөн дешет, аркалап ала тоону мекендеген деп башталат. Анан ошо атамдын жомогу деп атап койгом. Ошол Алыкул агайдын күмбөзүнө келип кеткенден кийинки жазылган, табылган ошол. Жана манасчыларга манас түшүндө кирип, аян берип, ушундай иштер болот эмеспи? Анын сыңарындай сиздин дагы түшүңүзгө Алыкул кирип, сизге кандайдыр бир аян берди дегендей экен да, Ошондой дагы башка көп түшүмө дайыма кирет эле Алыкул агайым. Анан ошо Кудайыма ыраазымын. Ошол колума калем сап берип, акын кылып койгонуна. Ошо. Сиздин бир сүйүп калып башканы деген ырыңыз бар эмеспи? Ошол ырыңыздын темасы маанисине тикелей деле таасир бербейт да. Бирок темасын уккан адам башкача ойлоп калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу сүйүү тууралуу темаларыңызга келгенде балдарыңыз менен жолдошуңуз кандай көз карашта болот? Алар мени түшүнөт. Анткени баягы ырда дегенде окуп койбоймбу? Ойлуу тартып кеттиң го дейт ардагым. Апа неге күлбөйсүң дейт балдарым. Кыйпычыктап сөз таба албай калып эле, кайсалактап карайм ар жак бер жагым. Кечиргиле, бырчаланып жүрөгүм, эки ортодо өзүм дагы жүдөдүм. Сүйүп калып силерден да башканы, ырды сүйүп азабын жеп жүрөмүн. Жүрөгүмдө жашайт ырдын үйү бар, жан дүйнөмдө сагыныч бар, сүйүү бар. Таппай калып жакшырымды жоготтум, таарында экен билбейм кайсыл күнү ал. Кечире алсаң кечир мени түгөйүм. Бүгүн дагы ыр дүйнөмдө түнөйүн. Таппасам да жолун тосуп ырлардын, таң атканча дербиш болуп жүрөйүн. Кечир кызым, боло албасам жакшы эне. Апам мени жомок айтып бакты эле, куудураган колдор менен жапканнан, куурма чайы ушунчалык жакшы эле. Эртең сөзсүз ошентемин мен дагы, бирок акын болом деп эсен дагы. А бүгүн болсо кечиргиле балдарым, жакшыр жазып алайынчы, жаңы. Мен балдарым, жолдошум дагы, мен бир чыгармачылыгымдагы бир канатым болду десем жаңылбайм да. Анткени дайыма мен столума отурганда жана апам сыяктуу
баардыгы акырын басып, акырын сүйлөп мага жолдоо болушпайт эле да, кичинекей кезинен баштап. Жолдошум дагы баягы телефон жок кезде, жаш кезибизде уктап баратсам дагы кагаз калемиң алдыңбы деп жаздыгымдын астын карап коюп турат эле да. Анткени түн ичинде чочуп тура калып, анан караңгыда дагы ырларды блокнотума жазып коюп, оюма келген, түшүмө кирген ырларды анан кайра коюп койчумун да. Эртең менен ушундай шашып, бирөө мага бир белек коюп койгон баладай болуп, шашып тура калып, анан баягы саптарды чогултуп жазчумун да. Анан жолдошум дагы, үй бүлөм дагы абдан жакшы түшүнөт. Анан бир күнү жолдошума кийинчерээк эле айтышкан экен, жана арзуу деген ыр бар го. Кызыксыз мага өмүрдөн өзүңсүз өтүп жатканы Бакыт Мамаев жаздырган. Түнкү саат 4-тө телефон чалып, анан жолдошум ушу эртең менен жазсаң болбойбу деп, анан эми шаштырып атпайбы деп отуруп анан жазып бергем да. Анан жолдошум айтышкан экен, тең түш балдар, Чапаранын ушуларын укканда кызганбайсыңбы депчи. Десе менин жолдошум айтыптыр, эмнеге кызганам, аларды экөөбүз жазганбыз. Чындыгында мен ар бир ырымды, ар бир чыгармамды мен жалгыз эмес, ушу жолдошум менен, үй бүлөм менен жаздым деп эсептейм да. Эгерде алар мага мындай шарт түзүп бербесе, анда жазылбай калмак да. Сиздин ошол жолдошуңуз менен кантип таанышып калгансыз? Негизи чыгармачыл адамдар аябай мындай сезимтал болушат эмеспи? Биз жолдошум экөөбүз кандай десем, биздин ата энелерибиз кайчыгуда да. Жолдошумдун эжеси менин жеңим болот, тайэжеси. Анан демек менин байкем жолдошумдун жездеси болот. Анан кичинекей кезибизден эле ата энелерибиз бири-бирин тааныган, ошо кайчыгуда да алар. Анан ошентип эле анан баягы кыргызча эле баягы кудалыгыбызды жаңырталы деп эле куда болушуп, баш коштуруп коюшкан да. Бири-бириңерди көргөнсүздөрбү? Көрүп эле кичинекей кезибизде көрсөк керек. Жолдошум айтат, мен сени көрүп эле жүрчүмүн деп. А мен болсо байкачу эмес экенмин. Анан бирок Кудайга шүгүр жакшы. 2 кызды болдук, 2 уулду болдук. Неберелерибиз бар. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Мени чексиз бактылуу деп тааныңар. Анткени бүгүн менде баары бар. Поэзия, өмүр, сүйүү, жакшы ойлоо, жакшы адамдар. Мына сиздер баарыңар. Эмнегедир эргип мынча ыржаным, бүгүн менин келип турат ырыдагым. Силердин ар бириңдин акың бар, тилдегиле жакпай калса ырларым. Bir kolumda kalem savım, bir kolumda kazanım, jondu bala joldo tүйшүп, көкүрөктө азабым, ачынында болгон үчүн ушулар, бейиш болуп жыргалым да азабым, келип кетет узак көлбөй жашагым. Сиздин бул Канат менен Зарина деген чыгармаңыз, чыгармаңыз аябай атактуу болду да. Анан ушул чыгарманын башкы каармандары чыныгы жашоодо болгон дешет. Ошол чынбы? Эгер болгон болсо, сиз тааныйсызбы аларды? Албетте, мынакей китепти кайра дагы жаңыртып чыгардык. Ошо Канат менен Заринанын. Бул болгон окуя Сооронбай Жусуев эл акыны. Кыргыз журтчулугу жакшы билет. Ошол Сооронбай агайыбыз биздин поэзияда устатыбыз, жол башчыбыз сыяктуу эле. Ошол агайыбыздын үйүнө көп барат элек. Акын кыздар Бактыгүл Чотурова, Кален Сыдыкова, Гүлжамила Шакирова, бол баардыгыбыз дагы агайлар кошулуп алып, анан атабыздын үйүнө барганда эле эркелеп бара берер элек да. Анан Сооронбай агай дагы Шаркан апабыз дагы тим эле кыздары келгенде сүйүнүп тосуп алат эле. Анан ошол агайыбыздын небереси Канат. Канат Сооронбай агайыбыздын небереси. Анан кийин ошо кайгылуу ушундай окуя болуп кеткенден кийин анан ойлонуп койдум, мен Кудай буйрса булардын сүйүүсү жөнүндө китеп жазам. Бирок
дедим да, бирок мага экөө түшүмө кирип аян берсе, кандайдыр белги берсе, анан жазайын деп өзүмө өзүм ошентип койдум да. Анан айткандай эле Канат дагы, Зарина дагы түшүмө киришти. Анан ошондон кийин мен убадамды аткарайын деп анан ушул китепти жаздым. Болгон окуянын негизинде. Ошол китеп чыккандан кийин Сооронбай Жусуев өзү кандай пикирин айтты? Сооронбай агай экөөбүз уда ал поэма жазды. Канат менен Зарина деген поэма ыр түрүндө, ыр менен жазды. Мен ошол эле убакта проза, кара сөз түрүндө жаздым да. Анан агайдын поэмасы дагы китеп болуп чыкты. Анан ушунчалык ылдам бир топ тилдерге которулуп кетти. Анан Канат менен Заринанын мен Махабат мазары деп атадым. Анын дагы окурмандары абдан көп болду. Ошол кезде мен бул кол жазмамды жазып туруп эле фондко Канат менен Зарина фондун өткөрүп бергем да. Фонддун жетекчиси ошо Заринанын апасы Клареже. Анан Кларежеке өткөрүп бергем. Анан кийин бир 2-3 жылдан кийин Клареже айтты: "Жипара, билесиңби, бул китептин тиражы канча болгонун?" Азыр бир 35 миң менен тираж чыкты. Анан дагы басылат астыда деп бир айтканы бар да. Анан жакшы болгон турбайбы деп койдум. Анан баягы мен белек кылгам фондко бул кол жазманы. Анан кийин быйыл болсо ушул китеп дагы бир жолу чыгардык. Орус тилине да которулган. Анан окурмандардын суроосу менен кайра чыгарып койдук. Кудай буйрса. Канчанчы жылдары болгон окуя болуп калды ошондо? Бул деген 2000 жылдын тегерегинде болгон окуя да. Ошол. Ушул мындан башка дагы чыгармаларыңыздагы дегеле бардык чыгармаларыңыздын башкы каармандарын өзүңүз тааныйсызбы же кээ бирөөсү ойдон чыгарылганбы? Мындай бар. Даректүү повесттер бар. Мисалы 87 ашуу. Бул Семетейчи Сейдана апа. Токтогулдан чыккан биринчи аял семетейчи, биринчи айтымчы ошол Сейдана апабыз тууралуу. Бул көркөм чыгарма, бирок ошол даректүү повесть да, каарманы бар, чыныгы каарманы бар. Ошондой эле дагы Тагдыр жана сыйкыр деген повестим бар. Бунун каарманы дагы Алмакан Бекова деген айым. Ошол айымдын айтып берүүсүндө ошо Кыргыз Туусу кеситинде иштеп жүргөндө келген экен, интервью алып отуруп, анан ошону кенен жазып бир китеп кылып чыгарган. Бунун дагы өзүнүн каарманы, чыныгы каарманы бар. Алык кулду сүйгөн кыз. Жанагы Жамиля апанын менен капысынан дайнын таап калып, Жамиля апа тирүүбү деп анан издеп барып Жамиля апаны. Анан экөөбүздөй маңдай тискей отуруп алып интервью алып кеситке, сандан санга чыккан Кыргыз Туусуна. Анан ошентип отуруп анан аны дагы китепке айлантканмын да. Анан Жамиля апа окуп кийин ыраазы болду, абдан батасын берди. Ошол Алык кулду сүйгөн кыз китеби менен Алык кул сыйлыгынын лауреаты болдум. Бактыгүл Чотурова деген эжекебизге абдан терең ыраазымын. Ушул эже мени көрсөтүп, Алык кул сыйлыгына жыпар татыктуу деп эжекебиз көрсөтүп атып, анан ушул сыйлыкты алдым. Ушундай көркөм чыгармаларымдагы чыныгы каармандар бар жашоодо. Анан өзүбүз сөз кылып аткан мынакей Махабат мазарында каармандары бар. Ал эми дагы Адашкандар деген романым бар. Бул конкреттүү каарманы жок, мына бул деп баса көрсөтө албайм, бирок тегерегибизде жүрөт ошондой адамдар. Баардык каармандар, айлана чөйрөбүздөгү эле каармандар. Баягы жазуучу жашоодон алып, элден алып кайра элге беребиз да. Ошол андан сырткары дагы кайсы китептерим бар. Негизи бир 15ке жакын китебим чыкты. Ошонун көпчүлүгү ошол даректүү чыгармалар да. Анан ойдон чыгарылган, мисалы Жыландын сүйүүсү деген мистикалык, фантастикалык романды азыр айтпадымбы, азербайжандар которуп окуп атышат деп. Мындай эч кандай жашоодо чыныгы каармандарын көргөн эмесмин, бирок китеп чыккандан кийин бир күнү мага соц тармактардан бир кыз жазды: "Чипара эже, кечирип коюңуз. Сиз Жыландын сүйүүсү деген романыңызда мен апамды жазыптырсыз. Апам жөнүндө сиз кайдан билесиз?" деп.
сурады да. Анан мен таң калдым. Бул таптакыр ойдон чыгарылган фантастикалык, мистикалык чыгарма, эч ким жөнүндө жазган эмесмин десем, жок, эже кыз мончоктун образы кудум менин апамдын образы деди. Анан мен абдан кызыгып калдым. Анан ал апа барбы десем, бар деди. Анан тааныштырасыңбы десем, сөзсүз эже сиздин чыгармаңызды абдан сүйүп окуйт. Анан кудум ушундай ак жыланы бар эле апамдын. Менин апамды дагы ушинтип кыз мончоктой кылып мамиле кылышчу эле деп ошондо анан аябай таң калдым да. Мен муну оюман чыгардым деп жазсам, көрсө каармандары болот экен, мен билбеген. Анан ошентип таанышам деп аткан кезде ковид башталып калды. Анан чыга албай калдык. Анан апа кийин ооруп калды. Анан көз өтүп кетти, өкүнүчтүү жолуга албай калдым. Анан айтымында абдан сулуу, кудум ошо кыз мончоктой тагдыры бар, кыз мончоктой жылааны бар апа болуптур жаш кезинен. Ошол чыгарманы сиз жазып атканда өзүм ойдон чыгардым деп атпайсызбы? Ошондо эмне үчүн башка айбандар эмес, ошо жыланды тандадыңыз? Мунун окуясы кызык. Мен кыргыз туусунда маданият бөлүмүндө иштеп калбадымбы? Анан бир күнү эле Летучкада Абдилямит Матисаков агайыбыз, главный редакторубуз да баарына тапшырма берип, ким эмне жазат, ушинтип талкуулашабыз да. Анан мени карап туруп эле артта жашынып отурам, эң жашымын да. Анан гезитке жаңы барган кез сендей болсом керек. Анан мынтип карап эле, кызым, сен сандан санга окурмандар кызыгып окуй турган, гезиттин тиражын өстүрө турган бир чыгарма жазасың деди да. Анан мен эмне кылаарымды билбей калдым. Баары мени карап калышты. Бул кыз жаш болсо, жаңы келсе кантип жазат бул дешти да. Анан кабинетке келдим, Бактыгүл Чотурова эжем экөөбүз отурабыз. Анан эже десем, дейт, мен жумуштан кетем десем, эмнеге дейт. Мен андай чыгарманы кантип жазам дедим. Эч бир чыгармага окшобогон өзгөчө чыгарма жазасың деди да. Анан мен кантип, ай деди. Абдыкем деген сага ишенгени үчүн айтып атат. Демек ал көрүп атат сенден. Ушундай кыраак адам. Көп унчукпай жазгын деди. Анан эмне жазам деп ойлонуп отуруп, анан өзүмдүн балдарымдын чоң апасы, кайненемдин бир кичинекей жылан жөнүндө айткан окуясы эсиме кылт дейт. Жана бир чабан жыландын баласы жай боз үйгө кирип келсе, тебетеги менен бастырып коюптур да. Анан бастырып койсо, анан энеси издеп келиптир. Издеп таппай, анан мен булардан өч алам деп, анан баланын бөтөлкөсүнө, сүт ичкен бөтөлкөсүнө уусун куюп кетип калыптыр да. Анан аны эч ким билбейт. Анан бир убакта тебетегин ачып койсо, баягы жылан сойлоп чыгып кетсе, анан энесин таап барса, энеси кайра келип, баягы бөтөлкөнү оролуп сындырып кетиптир да. Демек балам тирүү экен, мен да анын баласын өлтүрбөйүн дегендей. Анан апамыз ушуну айтып бергенде аябай таң калып калгам да. Ошол эсиме тык эте түштү да. Анан ушунун тегерегинде жазайын деп анан отуруп, ушу жыландын сүйүүсү деген ушу романым жазылып калды да. Көрсө, баягы жетекчи деген баягы уюштуруучу мыкты жетекчилер психолог да болот экен да. Агайыбыз, Абдилямит агайыбыз ошондо ойлонуп карап отуруп, ушу менин ичимде ушундай бир нерсе бар экенин сезип туруп, анан ушу тапшырманы бериптир да. Мына ушул жыландын сүйүүсүн окурмандарым азыр дагы күнү бүгүн дагы улантып, кайра улантып жазып атам, анткени окурмандардын суроосу бар да, талабы бар ошо. Жанагы сиз Алыкулду сүйгөн кыз деген чыгармаңызды канча күндө жазгансыз? Ал апам менен канча күн жүрдүңүз? Бул апамдай характери аябай тык чыңдаган, өзү мындай башкарманын кызы, бардар жерде туулган, баягы согуш учурунда секелек кыз болуптур, бирок согуштун каарын татпаган кыз болгон экен да, аябай текебер. Анан ошо мүнөзү сакталып калган. Анан мен интервью алганы барам, диктофонду коюп коем. Анан апа, могу жерин мындай деп айтып бериңиз деп сурай берем да. Анан ошондо дагы жөн айтпайт да апа. Алыкул жөнүндө сүйлөөрдө барып даарат алып келчү. Дааратын алып келип, анан жоолугун чечип салып, бир башка бир
кызыл анан сарызым, жылтыраак сарызым өткөрүлгөн жоолугу бар эле, ошону салынчу да. Анан ушинтип отурчу, анан бети ак жуумал эле, апанын көздөрү ойноктоп турчу, капкара көздөрү. Анан ошо ак жуумал жүзү кызыл жүгүрүп нурданып кетчү да. Анан ал укуга болгон бул экөөнүн сүйүүсүнүн бир үзүмүн көрчүмүн да көзүнөн. Анан ушинтип түп-түз отуруп алып анан сүйлөп берчү да. Анан эс тутуму ушундай жакшы эле, апанын бир ар бир мүнөтү, ар бир ирмем, көйнөгү, бет арчысы ошонун баары кадимкидей бүгөчө эле көргөндөй сүрөттөп айтып берер эле. Анан угуп угуп отурчумун ападан. Анан кээде маанайы жок болгондо кагып силкип коюп урушуп сүйлөшпөй койчу. Бар кетчи деп. Анан кетип калчумун, кайра барчумун. Анан ошентип отуруп бир жарым жылда бүттүк го дейм. Анан мен күнүгө ападан сурап келем дагы, аны жанталашып кайра жазам дагы, анан кеситке берем. Кеситке чыгат. Анан кийинки санга керек да, кайра барам жалдырап. Апа айтып бериңизчи. Ошентип отуруп жазылган. Жарым жылда ошондо канча санга чыкты? Ошондо канча сан экени эсимде жок. Ошол сан сайын берип эле аттык да, жарым беттен беребиз. Анан окурмандардан көп тил укчумун. Жана Исабаева деген кандай неме? Мындай ченебейлүү көп бир беттен бербейби деп. Ал менин колумда эмес да. Материал көп, ошонун бир беттен жарым беришчү да. Ошентип бир күнү анан кызык окуя болду. Жамиля апанын айтуусун боюнча ошол бир курбусунун жигити ошо курбусун ала качып кошо узатып барып анан Жамиля апаны кошо анан ошол айылга алып калышат да, келин кылып. Ал болсо мен ал укулду сүйөм, мен тийбейм дейт, ага карабайт да, отургузуп коюшат. Кийин ошол үйдөн качып чыгып анан Бишкекке келген да апа. Анан айтат да, ошол курбумдун күйөөсү жакшы жигит эле, зыңкыйган, ушундай эстүү эле, согушка барып келди эле, анан ушул раматылык өтүп кетиптир деп интервьюда айтылат. Анан бир күнү эле эшиктен узун бойлуу, мурутчан, андай түп-түз жакшынакай бир ата кирип келди. Кирип келип эле, Чыпар деген ким деди. Мен десем эле, так, сен жана ал укулду сүйгөн кыз деген кеситке жазып аткан макалаңда өлүп калды деп аткан Тенти деген ата менмин деди да. Жүрөгүм түшүп кетти. Мындай тирилип келип калгандай сезим болуп кетти. Чочуп кетип тура калдым. Анан Жамиля барбы деди. Бар десем. Ал мен өлдү деп аткан турбай, мен тирүүмүн кызым. Мен ошо Жамиляга бир алып бар деп анан алып бардым. Анан экөө бири-бирин карап туруп, "Эй Жамиля, сен каякта жүрөсүң? Биз сени издеп өлдү экен дегенбиз. Эмне качып кеттиң?" дейт. Күйөөсүнөн качып кеткен да. 15 күн жол жүрүп багыш Бишкекке келген. Апа кийин турмуш курганбы? Кийин курган. Анан ошентсе анан, "Апей, сен тирүүсүңбү?" деп Жамиля апа. Анан ошентип, "Мен сени өлдү деп уккам" деп. Ошентип анан экөө жолугушкан. Анан "Сен эмне анда качып кеттиң?" анан деп ал ата айтат. "Анан качпаганды эмне кылам" деп ал айтат. Ошентип экөөсү сүйлөшүп бир кызыктуу жолугушуу болгон. Сиз кинолорго дагы сценарий да жазып жүрөсүз. Сценарий жазган менен чыгарма жазгандын кандай айырмачылыгы бар экен сизге? Кайсынысы оор болот? Баягы оорчулугу деле жок. Кайсыл чыгармага, кайсыл жанрга киришип алсаң, сен үчүн ошол баягы бир окуяны баштап алдың да, мисалы мен бир роман баштап алдым, анан ошону менен жашап жүрөсүң да, ошол моментте сен үчүн эң жакын жанр ошол сыяктуу сезилет да. Анан мисалы роман жазып атсаң, андан кийин киного сценарий жазып атсаң, ага дагы баягы образдарга кирип кетесиң да, сен үчүн эң сүйүктүү жанр ошол сыяктуу сезилет да. Анан поэма жазып атсаң, анда да баягы ал жака сүңгүп кирип, аны менен жашайсың да, сен үчүн эң жагымдуу сүйүктүү жанр ошол сыяктуу сезилет да. Журналистикада иштеп жүргөндө да ошондой. Бир журналисттик макала жазып атсаң, эгер дагы жан дилиң менен жазып аткан болсоң, сен үчүн баарынан кымбат жанр ошол сыяктуу сезилет да. Айтор биринен бирин бөлүп алууга мүмкүн эмес да. Баары эле бир карасаң оңой, бир карасаң баары кыйын, бир карасаң баары түйшүктүү, баары рахаттуу.
Сен учурда канча сценарий жаздыңыз? Учурда эң алгач мен ушу кино жанрына жетелеп келген Темир Бирназаров деген кино режиссер болду. Аны менен ал мен жана Адашкандар деген романымдан негизинде баарын кайрадан баштайлычы деген толук метраждуу көркөм фильм тартты. Анан сиздики ал айтты да, сиздики даяр экен сценарий, китебиңиз өзүнчө эле даяр сценарий болгону аны форматка салышыңыз керек деп. Анан кантип салыш керек? Анын эрежеси таптакыр башкача да. Аны көрсөтүп берип мен устатым болуп калды да. Андан кийин ушул эле Темир Бирназаров Кумар деген толук метраждуу фильмде экөөбүз авторлош болуп жаздык. Андан кийин дагы мына жаңы тартып бүтүп атат буюрса карантинде деген баягы ковид учурундагы бир окуяны экөөбүз авторлош болуп жаздык. Бул дагы алда толук метраждуу көркөм фильм. Андан сырткары ошол эле Адашкандар деген романымдын негизинде Ырыс Окенова КТРКдан Акшола деген телесериал 23-25 сериалу. Ошол сериалдын сценарийин өзүңүз жазгансызбы же? Албетте өзүм жаздым. Анан ошол китептин негизинде жазылды. Анан бирок баягы прозалык чыгарма менен, мисалы роман менен кинонун айырмасы бир топ болуп кетет да. Мисалы ал жерге режиссердун дагы көз карашы кошулат. Ошондой эле каражат маселеси. Эң негизги нерсени каражат маселеси чечип коет. Мисалы мен самолеттун салонунда деп жазган кадрды тартыш үчүн канча каражат керек? Ал үчүн самолетко түш керек дегендей, туурабы? Самолеттун ичинде тартыш керек. Бирок аны жөнөкөйлөштүрүп, автордун рухсаты менен режиссер тиги кадимкидей эле автоунаанын ичине киргизип ошол жактан тартышы мүмкүн да. Ошондой. Мисалы мен Парижде деп жазган окуяны Бишкекте көчүрүп келишибиз мүмкүн. Каражаттын тартыштыгынан. Ушундай бир учурлардан улам сценарий бир топ өзгөрүүгө туш болду. Аягы дагы толук бүтпөй калды, чукул бүтүп калды. Бирок Кудайга шүгүр, ушунчалык ыкчам тартты. 2 айдын ичинде. Ошо сиз жазган чыгарманын менен сериалдын айырмачылыктары бир топ эле болуп калат экен да? Айырмачылыктары баягы окуялардан, сюжеттерден айырмачылык бар. Бирок баягы жарымынан кийин өзгөрүүлөргө туушар болду. Бирок айтайын деген ою калды да негизинен. Баарын кайрадан баштайлычы деген толук метраждуу фильм менен Акшола сериалынын мааниси бирдей эле, Бирдей эле. Болгону тиги кыска нуска. Сериал болсо баягы узарып сериалдар менен айырмаланат да. Окуялардын көптүгү менен. Ти сериалдын аталышы эмне үчүн Акшола болуп калган? Акшола анткени Адашкандардагы башкы каарманыбыз журналист, ушусундай болгон журналист кыз, анын аты Акшола. Анан ошол кыздын аты менен эле Акшола деп кыскан нуска деп эле ошондой коюлду. Өзүңүздөр койгонсуздарбы же? Ооба, өзүбүздөр. Менден суранды да, Адашкандар дебей эле ошо атын өзгөртүп берсеңиз дегенден. Анда каармандын эле атын коюп коелу Акшола деп. Сиз обондуу ырларды дагы жазып жүрөсүз. Сизге атайын обонго карата текст жазып бер деп кайрылышабы же атайын бир жазып койгон чыгармаңызды сурашабы же кандай болот? Экөө тең. Айрым обончулар, композиторлор же болбосо аткаруучулар ушул ырды таап алышып, соц тармактардан, китептерден таап алышып, анан жактырып ага обон жазышып, обон жаздырышып, анан кээ бирөө айтат, ушуларыңызды ырдайын, уруксат бересизби деп. Кээ бирөөлөр айтпай эле автор ким экенин унутуп калып эле ырдап жүрө беришет да. Ошондой учурлар болот. Дагы бир учуру атайын кайрылышат да. Мага моундай жүрөгүмдө моундай бир эңсөө болуп атат. Ушуну ыргайлантып бериңизчи деген учурлар болот. Айрым ырлар ошондой заказ менен жазылып калат. Ошол заказ менен жазылган ырларды жазыш кыйынбы? Же Эгерде ал ырдын аранжировкасы даяр болуп калган болсо, обонун музыкасы даяр болуп калган болсо, ага сөз жазышын көп түйшүктү талап кылат. Себеби деген
чектелесиң да, мисалы обонго чектеп муундарды санап жазасың. Бул бир топ машакатты пайда кылат. Ырдындагы кээде кандай десем, өзүңдүн жүрөгүңө ынанбай калган учурлар болот да, жакпай калган учурлар болот. Баягы обонго чактайм деп отуруп, жал куйругун кесип, сындырып, анан уйкаштырып бересиң да кээде. Бул көп учурда жакпай калат. Анан ал эми айрым учурда болсо кадыресе жазылган ырлар менен тең тайлашып мыкты чыгып калган учурлар болот. Ошондой. Бир ырды атайын канча күн ойлонуп жүрүп жазасызбы же азыр деле түн ичинде туруп алып эле жаза бересизби? Ар кандай болот. Ар кандай болот. Кээде ырды мисалы обондурларды же дегеле. Мисалы кээ бир ырды басып баратып, казан аяк жууп атып, же автобуста баратып, же иштеп отуруп деле оюңа келе калган, өзү келген ырлар болот да. Өзү баягы ырдын эргүүсү сенден кай сыяктуу отурасың, эмне кылып отурасың, ким менен отурасың тандабайт да. Кайсы уктап атасың, бойгосуң тандабайт. Келет, аны тосуп алышың керек. Жүрөгүңдүн эшигин ачып, аны киргизип алышың керек да, анан бапестеп, сүйүп, анан кагазыңа түшүрүп, жазып алышың керек да, кээ бир ырларды. Тентек болот. Тим эле экеленип, эркелеп келет. Өзүңдү кошо эркелетип кетет да, аны менен кошо чуркап ойноп кеткиң келет. Анан кээ бир ырларды болсо, жылт этип бир-эки сабы идеясы келип коет да, анан жашынып алат да, аны издейсиң. Издегениң ошол изденип, анан улантып, түйшөлүп, бир топ күн отурушуң мүмкүн да, таппай. Убара болупчу. Кээде жанагынтип түн ичинде туруп алып жазган ырыңыз эртең менен жакпай калган күндөр болгонбу? Андай ырлардын жакпай калышы өтө сейрек да. Өзү келген ырлар, бул чыныгы мындай лирикада, поэзия чыныгы эргүү келет да, мындай өзү келген. Аларды жактырбай коюу сейрек болот. Ал эми албетте жана өзүңдү кыйнап отуруп жазган ырлардан жакпай калган көбү жакпай калат. Андайларды кечирип кой деп, анан кечирим сурап ошол уруктканга туура келет да. Кээ бир чыгармачыл инсандар айтып калат го, мен эргүүм келбей калды депчи. Ошондой күндөрүңүз болобу? Болот, андай учурлар болот. Кээде эргүү келген учурда да байкабай калган учурларың болот. Түйшүк деген түйшүктө дайым эле жолду карап, эргүүнүн жолун карап отура бербейсиң да. Тирчилик бар, түйшүк бар. Анан ошондой учурда байкабай калышың мүмкүн. Байкабай кайра кайтып кетип калат дегендей. Анан негизи эле ошол көртөрлүк, көр турмуш менен алаксып жүрүп көп нерсени байкабай каласың. Кээде күтсөң да келбей койгон учурлар болот. Күтөсүң, жол карайсың, андай учурда баягы туталанасың. Эмнегедир баягы бала упчусун издеп ыйлайт го, ошол абалда болуп каласың да. Эмнеге мага эргүү келбей атат? Кайка кетти? Эмнеге мындай деп издеп күтүп тынчсызданган учурлар болот. Сиз көр тирилик деп койбодуңузбу? Негизи эле биздин коомдо негизи эле чыгармачыл аялдар, айымдардын чыгармачылыгы өнүгүп өсүп кетиши мындай чанда да. Сиз эки тарапты тең кантип алып кетип жатасыз? Үй бүлөнү, чыгармачылыкты, кайын журтуңузду? Менин бир куплетим бар. Бир колумда калем сабым, бир колумда казаным, жолдо түйшүк, жондо бала, көкүрөктө казалым. Анан булардын баары биринен эле айрылсам, анда ошол болор менин азабым деген сабы бар. Анан баардыгын тең сүйгөнгө аракет кылыш керек да, анчын. Ошол мисалы чыгармачылыктын түйшүгүн, азабын дагы сүйгөнгө аракет кылыш керек, түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Турмуштун дагы, көртөрлүктүн дагы түйшүгүн түшүнүүгө аракет кылыш керек, көтөрүүгө аракет кылыш керек. Баардыгына мындай түшүнүү менен, сабыр менен, кечирим менен, сүйүү менен карасаң, анан да көп учурда кыйынчылыкты жеңе аласың деп ойлойм да. Сиздин бир кайненем ыр жазганыма каршы болгон башында деп айтканыңыз бар да.
Азыр кандай Азыр пикирде ал адам? Азыр абдан жакшы. Бала кезде, жаш кезде балким мен жан дүйнөмдө чыныгы бир поэзия болгон сүйүүм бар экенин байкабаган болсо керек. Анан ушул жакшы эне болсо экен, ырларды кубалап секирип кетпей, балдарын жакшы бакса экен десе керек да. Эне деген эне да. Анан азыр болсо ошо сен айткандай баардыгын бирдей көтөрүп, баардыгын бирдей сүйүп кеткенимди көргөндөн кийин кошо шарт түзүп берип, кошо жардам берип калды. Анан азыр баягы бир туугандар чогулуп отурган кезде апама, ошого кайненеме арнап, башкаларга арнап ыр окуп калсам, тим эле сүйүнүп калат. Сүйүнүп. Анан бир күнү өзү да ыр жазыптыр. Бир жолу мен окуп берейин деп анан бир балдар болуп чогуу отурган кезибизде ырын окуп берди да. Ошону дагы эсимен чыгарып ийиптирмин, кийин дагы апа жаздыңызбы деп сурайын деп. Анан бул мен үчүн өтө чоң кубанч болду да. Сыймыктанат. Албетте баары сыймыктанат. Кайын журтум, өзүмдүн бир туугандарым, баардыгы сыймыктанышат. Сиздин балдарыңыздан сиздин талантыңызды улайм дегендери барбы? Бар, албетте бар. Ыр Мен жазышат. кичүү уулум ыр жазат, бирок жазбай жүрөт. Анан жаңы эле университетти бүттү былтыр, быйыл жаңы эле Германияга кетти, иштеп кетти. Анан менин жанагы Жыландын сүйүүсү деген романым Азербайжан тилине которулду дебедимби? Ошону кыргыз тилинен орус тилине ошо уулум которду да. Анан аны окугандар абдан таң калышат. Чоң котормочудай которуптур деп. Демек анын жазуучулук таланты, шыгы, жөндөмү абдан чоң да. Абдан жакшы которуптур деп баа берип атышат да. Анан жазат. Анан бирок азыр мен бир аз иштеп келейин, апа андан кийин чыгармачылыкка балким киришем деген убадасы бар. Анан негизинен ошол азыркы учурда мен чыгармаларды которуу менен алектенип атат. Учурда кандай темаларга кайрылып жатасыз? Азыр бул темага кайрылып жатам деп айтыш кыйын. Поэзияда айрыкча. Жанагынтип кайсы теманын эргүүсү эркелеп келип калса, ошону менен иштей берем да. Негизинен азыр котормо иштери менен иштеп атам. Жанагы боордош түрк тилдүү элдердин акын жазуучулар менен иштешип атам деп атпаймынбы? Ошолордун котормолору менен иштеп атам негизинен. Анан дагы алдыда көрөбүз да. Кандай. Сиздин канча чыгармаңыз канча тилде которулду учурда? Мисалы Канат менен Зарина орус тилине которулду. Анан Сарала деген повестим дагы аңгемелер, ырлар түрк тилине которулду. Жыландын сүйүүсү Азербайжан тилине которулду. Ырларым казак тилине, өзбек тилдерине которулду. Анан англис тилине которулду ырлар. Учурдан пайдаланып дагы ыраазычылык билдирип кетейин. Манас университетинин Канекей деген эжекебиз бар, англис тили факультетинде котормочу бөлүмүндө иштейт. Ошол эжекебиз өзүнүн студенттери менен, кесиптештери менен чогулуп, ошо мен ырларымдын көбүн ошол англис тилине которушту. Кудай буйруса ал дагы китеп болуп чыгат деп аракеттенип күтүп атабыз. Сиздин ырчы Бакыт Сейталиевке продюсер болуп жүргөнүңүздү билебиз. Азырда бул ишти улантып атасызбы? Азыр улантып, ал баягы устатына шакирт өтөт болуп кеткен. Анан азыр Кудай буйруса Бакытыбыздын канчалаган 30-40 обондуу ыры бар. Ошонун бир азын эле бир 10 чактысын эле элге бердик. Азыр калгандары дагы сандыгыбызда турат, Кудай буйруса. Анан Бакыт өтө изденген жигит да. Анан азыр дагы изденип, билимин жогорулатып, кайра дагы окуп атат. Бир жакшы ийгиликтерди күтүп атабыз, Кудай буйруса. Ошол анан экөөбүз дагы бүгүнкү күндө деле иштешип атабыз, бирок продюсер катары эмес. Экөөбүз чыгармачыл кызматташуу
катарында иштешип атабыз. Кээде мени үйрөтүп коет ал. Мисалы Түркияга барып окуп фестивалдарга катышып келип атпаймынбы? Ошол түрк тилинде кантип окуш керек? Бакыттан сурайм да. Бакыт ал Манас университетин бүттү да түркчө жакшы билет. Моңолорду кандай кылып окусам? Анан айтор үй бүлөлүк алакабыз бар. Кудай буйруса 4 балалы болду. Неберелерим менен ошо Жипара апасынын балдары деп коюшат. Канча ондуруна текстин жазып бердиңиз сиз? Канча экенин деле билбей калдык, Кудай кут кылсын. Мынакей Акшоло телесериалынын саундтрегин жазды. Кинодо дагы бир Белек деген кинобуздун саундтрегин жазды. Андан сырткары бир азыр ырдалып, элге таанылып калган бир 10дон ашуундар. Абдан мыктырлар. Ал эми таанылып элек, чыга элек экөөбүздүн сандыгыбызда жаткандагы абдан көп, Кудай буйруса. Эми чекесинен алып эле бере берсе керек акырындап, Кудай буйруса. Биздин Маданият жүзү программабызга келип бергениңизге чоң рахмат. Маек абдан жакшы болду. Мындан ары сизге дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат алтыным, сага да ишиңе ийгиликтерди каалайм. Көрсөтүүлүңөр баягы эл менен авторлордун ортосунда көпүрө болуп, жакшылыктын жарчысы болсун. Маданият жүзү программабыздын бүгүнкү коногу акын жазуучу Жипара Исабаева болду. Сиздер менен кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.